мамлекеттик кызматтарда иштегендерден, айрыкча мугалимдерден, анан балдардан ата-энелердин паспортун алып келгиле деп шайлоого эминтен даярданганына токтотсоңор, силер дагы мага окшоп кыянатчылык кылып атасыңар. Кыянатчылык кылбай, ашып барса колуңардагы жумушуңарды алат, ишиңерди алат, ишсиз калбайсыңар. Италия азыр бизде мугалимдер жетишпейт да, жетишсиз. Жанагы медиктер дагы жетишсиз. Анан кызматтан алып коет экен деп биз болор болбос кызмат үчүн бизге 6 миллион төлөп атсак ана бир болор болбос 5-6 миңдик жумушубузду жоготуп алуудан коркобуз дагы, мамлекетибизди жоготкондон коркпойбуз да. Бир коркпой эле эл жүрөктү кылгылачы, тигини шайла, муну шайла деп үгүттөп бербегиле. Мен айта албайм. Матмартты шайлагылай же болбосо матмартка үгүттөп чогултуп бергиле деп айта албайм. Ар кимдин өзүнүн тандоосу бар, ар кимдин өзүнүн тандоосун мен сыйлаймын. Бирок мен баарын чакырып кетер элем. Ушул жерде только жанагы шайлоого барганда арам акчага алданып, 1000 сом үчүн 6 жылдык өмүрүңөрдү сатпасаңар, мамлекетке кыянаттык кылбасаңар, мен ошону гана суранып кетер элем силерден. Башка эч нерсе суранбайм. Анан дагы бир айта кете турган нерсе, Адакан Кимсанбаев эпидемияга каршы карантинге жабылган учурда айтып чыкты да, бул вирус жок деп айткан жок, ал киши жок деп эс айткан жок. Вирус бар, бирок жанагынчалык силер айтып атканчалык деңгээлде коркуп бекинип алып жатып турган деңгээлде эмес деп айтты. Айтса анын мадмартты чиниге чыгарган. Азыр мен да ошол нерсени айтам, макул мадмартка кошуп мен деле жинди болорум. Себеби менин колумда далилим бар. Мен больницага жаттым. Вообще-то мен жана гинекологический тараптан жаттым эле, УЗИге келип түштүм, частный УЗИге келип түштүм. Сенин внутриматочный кровотечение жүрүп кетүү кооп бар деп туруп, мен ошол жерден больницага обратно жөнөтүш скорый чакырып өздөрү. Мына колумда бүт документтер бар. Барганда эле биринчи мени жанагы жерден коронавируска анализ алды. Анализ алды, мен ал жерде 3 саат күттүм, анализдин жыйынтыгы чыкты, рентгенге түшүрдүк. Баары таза чыккандан кийин гинекологический отделенияга бөлдү. 2 күндөн кийин кайра мени больницадан чыгарды. А больницадан чыгып атканда могу выпискамда печать бар, выпискамда. Бул жакта коронавирус не обнаружен деген справкам бар, а именно аркасынан мен чыгып аткан күнү могу 2 баракчаны ачты эле кагазыны, же подписи жок, же башкасы жок, могу жерде обнаружена деп туруп мага колума карматты. Алар айтты, сенде деген коронавирус болгон экенсиң, биз ошону дарыладык деп айтты. 2 күндө кайсы мага бир тоголок таблетка берген жок. Анан 2 күндө эле мени кайтып дарылап коюштулар. Мен аларга айттым, мен силерге 11 мүнөт түштүм, а 8 күнү мен анализдин жыйынтыгын алганмын. Менде не обнаружено деп колумда бар документим деп айтсам, алар айтты, жок дейт, аны дальше өзүң газетке кетип ал деди. Үйгө келип мен ишенгеним жок дагы, загран паспортум менен үйгө чакырып мен кайрадан анализ тапшырдым. 2 күндөн кийин анализим таза чыкты, не обнаружено деп чыкты. Ошон үчүн мен бийликтегилерге кайрылып кетер эле. Жок эле коронавирусту кантип эле коркуп үркүп бекине бербегилечи, кыргыз кайсы жерде эле коркуп үркүп бекинип калды эле. Керек болсо душмандарды барып кирчү жерине киргизип, сайчу жерине сайып келбетип эле. Силер ушу келип коронавирустан коркуп калдыңарбы? Өлкөнү талап мамлекетти жокко жанагы сазга тыктаңар аз келгенсиң, анан ошондо Кудайдан коркпогон келип силер коронавирустан коркуп калдыңарбы? Мен ушул мамлекеттен, бийликте отургандардан мен ушул нерсени өтө талап кылып мен суранып кетер элем. Жок эле нерсени айтып, элдин амирини, элдин жанагы эмесине кыйнабагыла. Силер аларды бакпаганыңардан кийин, жок эле дегенде бакпаганыңар аз келгенсиң. Жөлөк пулду деле бере албай калдыңарбы? Именно ошол коронавируска таянып алыпчы. Жөлөк пулду бере албай калдыңар, пенсияны бере албай калдыңар, бир жалчытып 60 миң төлөп аткансыз. Болгон 3 миң сом пенсия алат менин мамамчы. Ошол пенсияны дагы мына уже августка чейин албайт экен. Балдар дагы инимдин 8 баласы бар, 8 баласын ал деле пособие ала албай отурат. Орто жолдо карапайым калпты кыйнап атасыңар. Калпты кыйнаганыңар токтотуп, калпыңарды токтотула. Акыретте жооп бере турган күн келет. Бул дүйнөдө да жооп бересиңер, акыретте да жооп бересиңер. Жеке менин тандоом Адакан Кимсанбаевич, башкаларга дагы суранып кетемин. Эгерде ошол кишини шайлаймын десеңер, чын жүрөгүңөрдөн келип шайлагыла, мен силерди заставить этпейм. Акылы бар адам өзү калчап байкап көрөт, кимдин кандай экенин. Ал эми мугалимдерден дагы бир аз бирилеп суранып кетем. Эч кандай мамлекеттен коркпогула. Алар силерди Адакан Кимсанбаевдин айтпадыбы, сен директоруңдон